сүрөткөчү өтө деле мындай тыюу салынбайт буга. Анткени ал кыздарыбыз өздөрүнүн абратын жаап атат. Эми жашта ал эмес мен деле селфи кылып Facebook'ка, WhatsApp'ка, Instagram'га деле коюп коебуз. Эми ар бир адам ал анын иши, анын укугу. Бирок албетте өтө мындай динде такыба болом деген кыздар, адамдар сүрөттөрүн койгусу келбейт. Ал алардын иштери да. Бирок сүрөткө коюп атканда азыркы учурда мындай бир адамдар мен кылдым десең ишенбей калды да. Анан ар бир биз кээде бир иш чара жүргүзүп атсак деле сүрөткө тартып отчет сыяктуу коюп атабыз. Мүмкүн алар ошол барган жерин мактанып көргүзгүсү келет. Мүмкүн өздөрү үчүн бир отчет кылгысы келет. Мүмкүн бир 20 жылдан кийин доор болуп калса ошо сүрөттөрүм интернетте сакталсын дейт. Эми ар кимдин ниети ар башка да. Анан эми алар селфи кылбаш керек, алар күлбөш керек, алар көчөдө баспаш керек деп эле аларды такыр эле мажбурлап эле үйгө тыга берген да мен ойлойм болбойт. Анткени алар адам, алар да жашагысы келет. Бирок эми абраты жабылып, азыр көпчүлүк жерде намаз окуса болот, даарат алса болот, бүт эле чоң молдордо алар деле барып соода саттык кылып, ошол жактан халал кафелерден тамак ичип, эми өзүнүн жашоосун кылып атышат да. Анан такыр эле муну кылыш керек деп эле аларга бир өзгөчө бир жок бир жолду көргөзө берген да туура эмес. Мен өзүм муну жактырбайм. Шарият боюнча деле ошол күйөөсүнүн астында же болбосо башка адамдар жок нерсе болсо үйүндө жүрсө болот да. Же болбосо ошончолук кирпик чаптап, боенуп жүрөм десе, анда бетин жаап, никап менен жүрүш керек да, диндин көз карашы боюнча. Анан ошон үчүн каш терип, кирпик өстүргөн, макияж кылган бул негизи дурус эмес. Жигити менен көп эле көчөгө баса бербеш керек. Бирок биз азыр коомду карап көрсөк, көп эле жолго чалынган кыз балдар көп жүрөт. Эми баарын билбейбиз, мунун күйөөсү же болбосо бир тууган иниси, анан эми жашоо болгондо бир да аптекага барат, институтка барат, башка жерлерде басып жүрөт. Эми жоолук салынып алдым деп эле ал такыр үйдөн чыгарбай коюш да мүмкүн эмес да. Ал иштери бар, паспорт алганы барат, жумушуна барат, үй бүлөсүн багыш керек, базарга чыгат, базарга барат дегенде. Эми бул жашоодо анан ошол кыз жигит баратабы же күйөөсү аялы баратабы, агасы иниси баратабы, аны деле билбейбиз да. Анан көпчүлүк учурда эле ошол жолукчан кыздарга сын пикирлер көп айтылат. Мен ойлойм эми ошол жолукчан кыздарды кичине сабыр кылып коюш керек. Анткени мүмкүн күнөөлөрү жугулуп атат ушунча көп сын пикирге. Бирок коомчулук негизи эле өтө агрессивдүү болуп атат да. Мен ойлойм бул ошол социалдык положениялары мүмкүн. Экинчисинен мүмкүн адепсиз болуп баратабызбы. Анан үчүнчүсүнөн ошол мындай кычы сүйлөп, бирөөнүн көңүлүн оорутканга биз мындай аракет кылып, анан көпчүлүк учурда бизде диван эксперттерибиз да көбөйдү да, өздөрү эчтеке кылып да көргөн эмес. Анан ошол бир мындай жаман сүйлөп бирөөнүн жүрөгүн оорутуп койгонду биз бир өнөр көрүп атабыз да. Өзүбүздүн мындай бир маданиятыбыз, өзүбүздүн алып жүрүүбүз негизи эле коомчулукта өтө ылдый болуп баратат да. Эми шарият боюнча негизи бийлеген дурус эмес. Анан азыркы учурда эми бардык жакта эле той болуп, музыка болуп, бир коом башкача болуп атат. Бирок ушу жоолук салынган кыздар бийлебей эле коюшсабы деп ойлойм. Албетте, мисалы үчүн, эгерде биз мындай бир сүннөттү карманабыз десек, ошондо кийинишибиз керек да. Бирок кээ бир учурда сүннөттү карманабыз деп фарзыбызды жогото калышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен азыр кыздарыбыз ак кийеби, көк кийеби, жылтырак кийеби, биз аларга рахмат дешибиз керек да. Денесин көргөзгөн жок, уяттуу жерлерин жаап, абраттарын кийинип атышат. Чоң рахмат. Бул дагы болсо бир чоң күч кубат керек. Жаш кыздар ошентип кийинип атканына. Анан акырындап бул нерселер болот да, убакыт керек. Бирок эми ойлойм ар бир нерсе чеги менен болсо, анткени азыркы учурда
коомчулукка биз кара кийип алсак, ал биздин коомчулук көтөрө албай да калышы мүмкүн да анычы. Ошон үчүн ошо коом кийген кийимди кийип эле авратыбызды жабып жүрсөк бул жакшыраак го дейм. Эң биринчиден билим алгыла, илим деңгээлиңерди көтөргүлө. Биз андан кийин билим алгандан эч качан талыкпагыла, эч качан мисалы үчүн кийин жумуш издеп тил үйрөнгөндү таштабагыла эч качан. Силер канчалык билимдүү болсоңор, ошончолук сиздердин жолуңуз барбы жокпу эч ким көңүл бурбайт да. Силердин профессионалдык деңгээлиңер көтөрүлөт.